Арыбаңыздар кыргыз элим, саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Анда эмесе сабактын максаты менен таанышып алалы. Окуучулар улуттук нарк жөнүндө билишет. Кыргыз элинин тарыхый мурастарын, улуттук тилин, кийимин, каада салттарын, нарк насилин унутпай келечек муунга өткөрүп беришет. Ата мекенин көздүн карегиндей коргошот, улууларды урматташат, кичүүлөрдү ызатташат. Ала тоону жердеген, ак калпак кыргыз элдеген, кыйындык башка түшкөндө намысты колдон бербеген. Ата бабабыздын нарк насилин, каада салтын, ырым-жырымын, океандай чалкыган манасын камтыган улуттук нарк деген темада класстык саатыбызга куш келипсиздер. Улуттук нарк жөнүндө Жарылка мамлекет башчыбыз Садыр Жапаров 2022 жылдын 21 мартында кол койгон. Тилекке каршы азыркы глобалдашуу доорунда илим менен техника тездик менен өнүгүп, адамдык асыл нарктар унутулуп бараткан заманда жылдан жылга өз алдынчалыкты менталитетти сактап калуу өтө кыйын боло баштады. Буга кантип туруштук беребиз? Кыргыздын кайсы өзгөчөлүгү бизди улут катары сактап кала алат? Ар бир этностун өзүнчө өзгөчөлүгү. Ал эми биздин өзгөчөлүгүбүз каада салтыбызда, тамагыбызда, кийимибизде, үрп адаттарыбыз, тарбиялоо өзгөчөлүгүбүз, тамактануу эрежеси, ырым-жырымдарыбыз, улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо, тилибизде, улуттук оюндарыбызда, кошуна менен мамиледе, ата энеге же кайын журтка мамиле, кыз тарбиясы, жигит тарбиясы жана башка. Улуттук нарк улуттун жүзү, көрөңгөсү, адам баласы төрөлгөндөн баштап өмүрүнүн акырына чейин ошол улуттагы наркты, каада салтты жөрөлгөнү алып келет. Бул кагазга жазылбаган өзүнчө улуу мыйзам. Бул биздин тарых, бул биздин санжыра, бул биздин басып өткөн жолубуз. Жашоо философиябыз, жашоонун эмгек кодексин камтыйт. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин жөрөлгөнү билүү, үй бүлөдөн баштоо керек экен. Биз кээде бирөөгө сын тагып, коомго пикир айтып калабыз да, эң негизгиси биринчи балаңа, кызыңа, келиниңе айт, неберелериңе айт. Ошентип андан ары коом жалпы алып кетет. Азыр болсо кыргыздын салттары жөнүндө билип алгыла. Улуттук оюндарыбыз, ат оюндарыбыз. Улуттук нарк улуу мурас. Бул макал лакап, акыйнек, манас, жаңылмач, табышмак айтуу, учкул сөздөр, накыл кептер, жомок, уламыш. Ал эми балдар, азыр сабагыбызды бышыктоо үчүн нарктуу чоң ата, чоң апалар менен маекке көңүл бургула. Улутту алдыга жетелей турган, улутка аксакалдык, ата энелик сөзүн айта турган акылман карыялары жок болсо, ал коом комедияга окшош. Ал эми ошол бүгүнкү коомду улап кете турган жаштары болбосо, ал трагедия. Кыргыздын уучу кур эмес, анткени жаштары дагы бар, нарктуу карыяларыбыз дагы бар. Эми биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров мамлекетибиз үчүн, улутубуздун бир чоң жарлыгын алдыбызга коюп отурат. Бул өзү доор талап кылып аткан нерсе да. Мына улуттук нарктуулук маселеси боюнча ушул маселенин алкагында чындыгында эле биздин Кыргызстанда мамлекетибизде өзгөчө мына жаш муундарды билим тарбия берип өстүрүүдө мааниси орду чоң деп ойлоймун. Ар бир элдин өзүнүн башаттан бери келаткан наркы, салты, үрп адаты болот. Мына ошол
narkı menen, saltı menen, ürp adattары menen özünün улуттук bir kasiyetlerin, bağlılıkların saktap anан улуттун özgөчөлүгүн alıp жүрүшөт да. Биздин Кыргыз улутунда дагы байыртан бери келаткан улуу нарктар бар. Ürp adat, kaada salттары бар. Бүгүнкү күндө башатка кайтуу деген bir чоң теманы ала турган болсок, бүткүл ааламда ар бир улут өзүнүн башатын издеген мезгили. Муну улуу илимпоздор деле айрым бир изилдөөлөрүндө белгилеп келе жатышат да. Анан биздин Кыргыз элинде дагы биз ушул жолдо баратабыз. Мына ушуга шайкеш биздин президентибиздин нарктуулук боюнча чыгарып калган жарлыгы дагы абдан бири-бирине айкалышкан туура маселе болуп калды деп ойлойм да. Кыргыз улуту байыртадан бери эле ыр менен жашаган, макал лакаптары менен жашаган, улуу легендалары менен жашаган, bir улуу адамгерчилик менен жашаган улуттардын катарына киребиз биз. Арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Кыргыз эли байыртадан эле нарктуу, нускалуу, кемеңгер, өнөрлүү адамдар болушкан. Өз өнөрлөрүн жыгач усталар, темир усталар, зергерлер муундан муунга улап, эмгекке, өнөргө тарбиялап келишкен. Өнөрлүү өлбөйт, өнөрүң болсо өргө чап деген макал лакаптар менен эмгекке шыктандырышкан. Мен дагы айылдагыбыздардан, апамдан, жеңелеримден үйрөнгөн өнөрүмдү унутта калтырбай улантып, жаштарга үйрөтүү үчүн шаарыбызга чакан ишкана ачып, көк кол өнөрчүлүк боюнча жаштарга куракчылык, оймочулук, саймачылык, боз үйдүн жасалгаларын жана кыз турмушка чыкканда берилүүчү сеп буюмдарын жасап, өз салымымды коштум. Assalamu alaikum Kırgız elim. Bizi жақсы тарбиялап çoğaltkan. Ата-энебиздин sözün екі кылбай, ошолордун айткан сөзүн екі кылбай биз да чоңойдук. Улуу урматта кичини сыйла деген сөздөрдү, оорлук кылба, бирөөнүн немесине тийбе деген катуу сөздөрдү айтып бизди чоңойткон. Кыргыз Республиканын президенти Садыр Жапаров 1922 жылы 5 майда улуттук нарктын баалуулугу деген жарлыгын 154-токтом негизинде чыгарган. Мында коомго берилген жан дили менен эмгекчил, мекенге керектүү адамдарды тарбиялоо деп эсептелинген. Бул тарбия эң негизинен үйдөн башталат. Үй бүлөдөн. Маселен, бала курсакта жаткан мезгилде курсактагы балага жакшы мамилелерди кылуу, музыка угузуу, үй бүлөсүндө тынчтыктардын баардыгы тең баланын курсакта өсүп өнүгүүсүнө өтө чоң таасир этет. Анткени ал бала курсакта жатканда эч нерсени сезбейт дейбиз, бирок баардык нерсени сезет. Баланы бешикке салып жатканда элдин ызы чуусу, бар балаңдап элди тосуп атканы бала эчтеке түшүнбөсө дагы кандайдыр бир мээрим, ушундай мемирет татынакай болуп бешикке жатардын астында кандайдыр бир кубанычта болот экен, бала сезет экен ушуну. Анан атаң жаткан ак бешикке жата кой, атаңдай азамат бол. Ата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт. Жакшылыкка бата алсаң, жакшылыкка тарбия болот. Эми батаны берип коеюн, от жакалай баш берсин, узун өмүр жаш берсин, кетпес дөөлөт берсин, кең пейил берсин. Короо толгон койду берсин Кудайым, өрүсү толо жылкы берсин Кудайым, саарына шабылдаткан уйду берсин Кудайым. Суу кайнаган казанына май кайнасын, төрүндө 4 жайлар тайранасын. Агылмадай мемелесин балдары, актооктой жежелесин кыздары. Байтеректей үрдүү болсун алганы, пайгамбарда сүрүү болсун чалдары деген жакшы сөздөр бар. Ошо сөздөрдү жараткан Алла Таала даргейинде кабыл кылсын. Ушу бата менен аман эсен болуп жүрө берели. Омин деп бата.
Демек, элдик нарктарды элдик мыйзамдар деп атаса да болот. Ал элдик протокол эч качан өзгөрбөйт. Жана салттар ошол мыйзамдар аркылуу ишке ашырылат. Кыргызда наркты билбеген адамды наркы жок, нарк билбеген билимсиз деп айыпташкан. Андай эмесе, аталардан калган асыл нарктарыбызды эсте сактайлы. Адамдык ариетти бекем тутуу, улуттук аң сезимди, ар намысты сактоо, улуттук нарктарды, каадаларды, үрп адаттарды сактоо, ата мекенди сүйүү, коргоо жана ага кызмат кылуу, эл журт алдындагы атуулдук парзын аткаруу, мекендин жашыруу сырларын сактоо жана душманга дилин бербөө, ата энени сүйүү жана урматтоо, абийир, ар намысты сактоо, ата салтын бузбоо, эне адебин сактоо, эне тилин жана табиятты коргоо, улуттук кийимдерди кастарлоо, улуттук тамак аштарды жасай билүү. Элибизде дагы бир сөз бар, ал нарк насил деген ыйык сөз. Улуттун нарк насилибизди сактоо менен гана улутубуз сакталып келет деп айтабыз. Насил түпкү тек деген маанини билдирет. Андай болсо, нарк насил деп кош сөз түрүндө айтканыбыздын жөнү бар экен. Ал аталардын наркы, аталардан келаткан нарктар дегенди эске салат.